как найти свое призвание, как найти свое дело. То есть өзімдің кесібімді қантип табам, өзімдің призваниямды қантип табам да, өзімді қантип табам деп көбінше издене беришет қой, особенно мынау 30-тан кейін, же кейбіреулердікі 25+ болот, кейбіреулердікі 30+ болот. Туғандар китеп окуп, же болсо всякий подкасттарды көрүп, же болсо всякий курстарга барып, өзүңдү таап, өзүң ишиңди таап кете албайсың. Буга өтө жөнөкөй. Мисал, жакшы көргөн тамагыңды кантип табасың? Кайсы ушул тамак мага жагат, ушул Файзадагы манты жагат, Мадинадагы лагман жагат деп кантип таптың? Сен жеп көргөнсүң, туурабы? Тамактын жакшысын табыш үчүн сен жеп көрүш керексиң. Жөн эле сүрөттөн көрүп, жакшы экен, жаман экен дей албайсың да. Ошондой эле жашоодо өзүңдүн ишиңди табыш үчүн, өзүңдүн чөйрөңдү, өзүңдүн кесибиңди табыш үчүн сен ар кайсыны көрүш керексиң. Тигил жакты көрүп иштеп көрүш керексиң, бул жакты көрүп иштеп көрүш керексиң. Ошондо бир нерсеге барып такаласың да. Кайсы жер болуп кетет, кайсы жер сага жагып кетет. 20 жаштан баштап иштеп башта. Ар кайсы чөйрөнү көр, тиги жумуш, бул жумуш. Иштеп жүрө берсең, бир күнү табылат. Ушундан ишиң боло баштайт жана ошону менен кете баштайсың да.